Саламатсыздарбы? Сиздерди Волна Исекуля телерадио компаниясынын аймактардагы жаңылыктары менен тааныштырмакчыбыз. Жаштарды мобилизациялоо жана активдүүлүк мектеби алкагында 3 күндүк тренинг болуп өттү. Тренингдин жалпы катышуучулары өндүрүш менен таанышты. Бул боюнча кийинки сюжетте. Каракол шаарында 8 апрелде «Школа мобилизации и активизма молодежи» деген проект 3 күндүк тренингдин алкагында жаштарга өндүрүм жана социалдуу бизнестерге экскурсия кылышты. Алардын бири Экодан, бирден бир масштабтуу ун өндүрүшү. Азыр болсо биз ун жасаган жерден келип атабыз. Унун баасы эмне үчүн кымбаттагы жөнүндө билдик. Долларга байланыштуу эмес экен. Это все зависит от цен зерна, получается. Азыр болсо биз Маслобойка деген жакка баратабыз. Ал эми экинчи өндүрүм бизнеси Маслобойка аттуу өсүмдүк майын өндүргөн жер болду. Ошентип сүрепка азыр бөлүнүп жатат. Сиз үндү угуп жатасызбы? Ал жерде сүрепка менен калдыктан азык тегерекчеде түшүп жатат. Аларды бул жерде ажыратат. Бул змейка деп аталат. Проекттин катышуучулары ушундай бизнес өндүрүштөрүн көргөнү пайдалуу экенин айтышууда. Бүгүн биз экскурсия болгондо жүргөнбүз. Un жасалган жерге барып келдик. Аябай жакты, баары новинка экен. Ал эми экскурсиянын аякташында Дем аттуу китепкана социалдуу бизнес ишкерчилигине барышты. Чыгарылышты алып барган Осмонали Элпекзат, саламатта калыңыздар. Жашыл Мурас демилгесинин алкагында Каракол шаарында журналисттердин аллеясы түзүлдү. Ага жалпы Ысык Көл облустук журналисттер активдүү катышышты. Бул боюнча кийинки сюжеттен көрмөкчүбүз. Бүгүн Каракол шаарынын Борбордук аянтында журналисттер аллеясы түзүлдү. Журналисттер аллеясына бак отургузуу иш-чарасы өткөрүлүп, ага облусубуздагы жалпы журналисттер катышты. Ушул максатыбызды ишке ашыра албай эле жүрдүк элек. Ушинтип аллея журналисттерди отургузалык деп. Анткени аллея журналисттик деп Ошто бар экен, Бишкекте бар экен, а Көлдө жок да. Анан ушул жылы Кумтор оперейтинг компанияга рахмат, акча бөлүп беришти. 84 көчөт алдык. Анан мондай живая изгородь деп менен көчөттүн түбүнө дагы эметебиз, отургузабыз. Буюрса ушул эң шаардын эң ортосу экен, эң жакшы жер болуп атат. Ушул жерге буюрса сонун болуп, сонун сейилдеген, жапжашыл болгон сонун сквер болчудай болуп атат. Ага да биз салымыбызды кошобуз. Мына быйыл отургуздук, эметсе өсүп кетсе, эндиги жылы скамейка деп ойлоп атабыз. Анан освещениясын коюп, кичине ошентип кебетесин оңдоп ошентип деп атканбыз да. Эми буюрса аны планда бар да. Анан мэрияга чоң рахмат. Эрмат Жумаевичке айтсак макул, мейли деп эле, даже эчтеке деген жок да. Колдойбуз, давайте баштагыла, жасагыла дегене чоң рахмат. Бак отургузуу учурунда шаарыбызга көрүп берген жашыл бактардан болсун деген тилектерин айтышты. Сула салып койдук. Сула салдым, ооба. Мен ушундай бакмын. Мен 3 жыл баккам. 3 жыл баккандан кийин бакпасаң да бакмын деп бак айтат экен. Демек ушул Каракол шаарынын так борборунда ушундай бак отургузуу болуп жатат. Бул жеке ушул Каракол шаарында иштеген журналисттердин арасында бак отургузуу болуп ушул аллея түзүлүп жатат. Эми кыймылдап атат. Азыр басым элек. Республика боюнча жүрүп аткан жакшы жөрөлгө, жакшы демилге, жашыл Мурас деп Кыргызстандан деле жашыл жаратылыш ооз өргө
Бирок көчөт отургузуп ошол көчөттү гүлдөп өссө, шаарыбыз көрккө чыкса, жашыл шаарга айланса, бул аябай жакшы. Ол жерде ундар калып турбу? Давайте вот. Нет, там уже это поле. Бар эле саптыгыбыз аспанга керек да. Негизи муну караш керек да, тиккенде. Баягы туулганда сүйүнбөй, турарына сүйүн дегендей. Аталган иш-чара Жаш Мурас деп аталып, Кумтур ишканасы тарабынан 80 миң сомго жаш көчөттөр алынып келинген. Алардын ичинен 84 түрү отургузулду. Аталган иш-чарага эс алуудагы журналисттер жана жаңы журналисттик ишин баштап жаткан жаш журналисттер дагы аталган иш-чарага активдүү катышышты. Жана Ысык-Көл областынын журналисттери чогулуп, биздин шаар жетекчисине кайрылып, ушул шаардын борборундагы аянтчаны алышып, журналисттер аллеясы болсун мындан ары деп өзүлөрү 40 кайың, 40 миллион жана 1000 бүрүчүн алып келип отургузуп атышат. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мындан аркы иштерди Каракол шаардык муниципалдык жашылданды чарбасы алып барат. Муну сугарып, багып, кыйыштырып, ушундай иштерди мындан аркысын биз алып барабыз. Мындан ары отургузулган жаш көчөттөргө тазалык муниципалдык ишканасы көзөмөлдөп турмакчы. Балыкчы шаарында ишембилик өткөрүлүп, көчөттөр отургузулду. Ага шаар мэриясынын кызматкерлери, муниципалдык кызматкерлер жана шаар тургундары активдүү катышты. Бул боюнча кененирээк кийинки чыгарылышта. Жазда бериле келген шанс бар. Жаз өткөндөн кийинки жазга ким бар, ким жетет, ким жетпейт. Ошон үчүн ар бир жазда бага эгип калыш керек. Айтат го кыяматка ким келатса дагы бага эгип кал депчи, анткени мунун соо аябай чоң. Биздин экологияга, микроклиматка, анан көздүн кубануусуна, ден соолуктун чың болушуна, абанын тазарышына ушул өрнөк болуш керек. Мына балыкчыда карасаңыздар, адамдар бир адамдай биригип, бир адамдан бир көчөт деп демирчилер дагы акча кошуп, өздөрүнүн салымын кошуп, ушундай парк куруп атат. Мен аябай кубанып атам. Мына 9 жолдун тоому, Балыкчы деген шаар 9 жолдун тоому. Ошол жерде жакшы иштер болсо, адамдар көп таркалат эле да. Мен мына паркты куруп аткан сиздердин жетекчиликке, элге, журтка аябай чоң ыраазычылык билгизим келет. Президент Садыр Жапаров дүйнөлүк экологиялык көйгөйдү алдын алуу максатында 2022-жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялаган. Балыкчы шаарында Жашыл Мурас улуттук өнүктүү алкагында жалпы шаардык ишембилик өткөрүлдү. Буюрса, мына элдин маанайы жакшы. Биякта деген ийне жалбырактуу көчөттөр дагы, мына жалпысынан 500 түптөн ашык көчөт тигип атабыз. Буюрса, ушундай демилге менен шаарыбызды буюрса көрктөндүрүп, жашыл шаарга айландырып алабыз деген ишеничтемин. Лункалардын баардыгын даярдап койдук. Ошо келип, үй бүлөсү менен өзүнө арнап бир көчөт тигип койсо, биз дагы колдоп, коштоп, эртең сугарып, карап кеткенге даярбыз. Баягы көчөт тиккен дагы чоң сооп дейт. Ушу шаарыбыздын тургундарын баарын чакырам, ушу бизди колдоп, акциябызга кошулуп, бирден көчөт, бир адамдан бир көчөт деген ураан менен ушу шаарыбызды гүлдөтүп алалы деген ойдомун. Борбордук паркта ийне жалбырактуу карагайлардын жана ясень, каштан, клен бактарынын көчөттөрү отургузулду. Ишембиликке шаар мэриясынын муниципалдык мекемелеринин кызматкерлери, шаардык кеңештин депутаттары жана каалоочу тургундар активдүү катышты. Бүткүл шаарыбыздын мекемелери, ишканаларынын баардыгы өз демилгелери менен бүгүн чыгышып, бактарды отургузуп атышат. Анан эми биздин аялдар кеңеши дагы үйдө жатып албай, кой балдарга барып инициатива көтөрүлдү, өзүбүздүн эмилгебиз менен келип, бак отургузуп. Бүгүн Кудай буйрса көчөттөр тигилди. Балыкчы шаары боюнча жаз келгенден бери ийне жалбырактуу жана жалбырактуу көчөттөр тигилди. Канча ант ушу борбордук парк? 6,5 гектар. Жалпы жону 13 гектар, 6,5 гектарына тигилди да.
Жаз келгенден бери шаар аймактарында бардыгы 504 көчөт тигилди. Кааланы жашылдандырууга жергиликтүү бюджеттен 600 000 сом бөлүнгөн. Бардык бактардын өсүп кетүүсү үчүн паркта үнөмдүү жана ыңгайлуу тамчылатып сугаруу системасы коюлат. Волна Иссык-Куля телерадио корпорациясы үчүн Балыкчы шаарынан. Волна Иссык-Куля телерадио компаниясынын көрүүчүлөрү, сиздерди аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырдык. Эфирде мен Акылай Канатбекова болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.